48 жыл мурун курулган Талас облусундагы Киров суу сактагычынан ак өткөн суу ресурстарын натыйжалуу эффективдүү пайдалануу үчүн Баласаруу ГЭСи курулуп, жалпы кубаттуулугу 25 мегаватты түзүп, жылдык электр энергиясын өндүрүү 92 миллион киловатт-саат электр энергиясына тете. Жылдык электр энергиясын өндүрүү Талас облусундагы Манас жана Айтматов райондорунун бардык 19 000 тиричилик абоненттерин электр энергиясынын керектөөсү менен камсыздайт. 2050 жылга карата жашыл өнүгүү платформасында биздин өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландаштыруудабыз. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдөбүз. Биз азыр жалпы потенциалыбыздын 13%-ын гана колдонуп жатабыз. Ошондуктан инвесторлорду биздин жашыл долбоорлорубузга инвестиция салууга чакырабыз. Жарык бизден жаралат. Кыргызстан Борбор Азиянын так ортосунда жайгашкан. Көптөгөн тоо дарыялары жана суулары башталат. Бул табигый өзгөчөлүктөр өлкө үчүн таза энергиянын туруктуу булагы менен камсыз кылуучу эффективдүү гидроэнергетикалык долбоорлорду түзүү үчүн идеалдуу шарттарды түзөт. Кыргыз Республикасынын бардык суу агымдарынын жалпы техникалык потенциалы 142,5 миллиард киловатт-саатка бааланат. Ошол эле учурда мамлекеттин гидроэнергетикалык потенциалынын 13% эле өздөштүрүлгөн. 1976 жылы пайдаланууга берилген Талас облусундагы Киров суу сактагычынын ушул кезге чейин пайдаланылбай келген суу ресурстарын эффективдүү колдонуу үчүн кубаттуулугу 25 мегаватт Баласаруу ГЭСи курулуп бүттү. Бул Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарындагы чакан ГЭС куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор. Баласаруу ГЭСинин салынышы тууралуу маалымат. 2021 жылдын 29 августунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусу менен Киров суу сактагычында Баласаруу ГЭСинин курулушунун башталышынын урматына мезгилдик кутучаны салуу аземи өткөн. Долбоордун ээси болуп Чакан ГЭС ачык акционердик коому ата мекендик мамлекеттик ишкана дайындалган. Баласаруу ГЭСине жалпы 2,8 миллиард сом, анын ичинде Кыргыз мамлекети 2 миллиард сом, Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 800 миллион сом каражат бөлүп салынды. Ошондой эле бүткүл курулуш монтаждык иштерин ата мекендик ишканалар алып барды. Бул биздин адистердин мындай долбоорду ишке ашырууга күчү жетерин көрсөттү. Ишти алып барган ата мекендик ишканалар. Долбоордун алкагында аткарылган иштер. Деривациялык түтүгү жалпы салмагы 970 тонна, жалпы узундугу 415 метр. Чакан ГЭСтин имараты жалпы аянты 1000 чарчы метр. Жабык бөлүштүрүүчү түзмөгүнүн имараты 3 кабаттуу, жалпы аянты 704 чарчы метр. 110 киловольт аба чубалгы, узундугу 6,37 чакырым. 110 киловольт покровка көмөкчөрдөнү реконструкцияланды. 110 киловольт кара арча көмөкчөрдөнү реконструкцияланды. Баласаруу ГЭСинин жабдуулары технологиянын өнүгүшүнүн бардык заманбап тенденцияларына жооп берет. Гидромеханикалык жабдуулар 3 даана Австрия мамлекетинде, генератор 3 даана Испанияда, жүк көтөрүүчү жабдуулар Түркияда, 10 киловольт чыңалуудагы бөлүштүргүч Казакстанда, 16 мегавольт ампер трансформатор 2 даана Өзбекстанда, 110 киловольт чыңалуудагы комплекстүү эле-газ бөлүштүргүч түзмөсү Кытайда, релелик коргоо жана автоматташтыруу Россия мамлекетинде өндүрүлгөн. Бардык өндүрүш процесстери автоматташтырылган. Баласаруу ГЭСинин натыйжалуулугу. Киров суу сактагычынын сыйымдуулугу 550 миллион кубометр, жыл сайын 900 миллион кубометрге жакын суу агып чыгат. Бул көрсөткүчтөр менен Баласаруу ГЭСи жылына 92,8 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгат. Ал эми суу сактагыч курулгандан бери орто эсеп менен 43,2 миллиард кубометр суу кое берилген. Электр энергиясынын жоготуусу 4,4 миллиард киловатт-саатына барабар. Бул өлкөнүн энергетика тармагындагы натыйжасы саясатынын көрсөткүчтөрүнүн бири.
Бала Саруу ГЭСи ишке киргенден кийинки көрсөткүчтөр. Токтогул ГЭСинде жыл сайын 265 миллион кубометрге жакын сууну үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз Республикасында электр энергиясына болгон тартыштыкты 2,9%га кыскартат. Жылдык электр энергиясын өндүрүүсү Талас облусунун керектөөсүн 25%-ын камсыздайт. Талас облусун электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, энергиянын жоготууларын азайтуу. Жогорудагылардан тышкары, Бала Саруу ГЭСинде суунун агымын жөнгө салуучу системалар орнотулган. Бул сугат үчүн суунун чыгымын эффективдүү көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Курулуш учурунда 150дөн ашык жумуш орундары түзүлгөн. Ишке киргизилгенден кийин 20 жумуш оруну каралган. Орточо айлык эмгек акы 40 000 сом. Жыл сайын бюджетке 60 миллион сомдон жогору салык төлөнөт. Ал эми азыркы учурда курулуш мезгилинде салыктар 200 миллион сомдон ашырылды. Энергетика – экономиканын булагы. Ал эми Кыргыз Республикасындагы электр энергиясын керектөөнүн тагыраак айта турган болсок, тартыштыктын 2,9%га чейин кыскартууга мүмкүнчүлүк болот. Талас облусунда жалпы керектөө 447 миллион киловатт саатты түзөт. Облуста жашаган калктын жалпы саны 273 500 адам, жана керектөөчүлөрдүн жалпы саны облуста 55 000ге чамалуу. Анын ичинен 51 793 тиричилик абоненттер болсо, 2777 тиричилик эмес абоненттер. Бала Саруу ГЭСинде жылдык электр энергиясын өндүрүү жогоруда белгилегендей дээрлик 92 миллион киловатт саат электр энергиясын түзүп жатат. Бул Талас облусунун жалпы жылдык керектөөсүнүн 20%дан ашыгын, ал эми калктын жайкы керектөөсүнүн 68%ын түзөт. Белгилей кете турган болсок, 2021 жылдын 29 августунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Талас облусуна жасаган иш сапарынын алкагында дал ушул Киров суу сактагычында ишке бериле турчу, ишке аша турган Бала Саруу ГЭСине мезгил кутусун салуу аземин өткөргөн. Мына ошондо сөз сүйлөп жатып, мамлекет башчы жаңы ГЭСтерди куруу, экономиканы өнүктүрүү, ошол эле учурда жаратылыш менен табиятка аяр мамиле кылып, аны сактап калуу көздүн карегинде кийинки келечек муунга татыктуу өткөрүп берүү биздин негизги милдеттерибиздин бири экендигин баса белгилеген жагдайы бар. Урматтуу мекендештер, бүгүн сиздер Бала Саруу ГЭСинин салтанаттуу ачылыш аземинде күбө болуп жатасыздар. Бүгүнкү күн Кыргыз элине, жалпы энергетиктер үчүн чоң майрам. Ушул салтанаттын ачылышын аземинде Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичке сөз беребиз. Урматтуу мекендештер, ардактуу таластык агайын туугандар, чакырылган кадырлуу меймандар. Кыргызстан суу башында жайгашкан мамлекет болгону менен энергетикалык каатчылыкта жашап келатканы эч кимге жашыруун эмес. Айрыкча эгемендиктин өткөл мезгилинде электр энергиясы жалпы журтубуздун башкы көйгөйлөрүнүн бирине айланганын дагы жакшы билебиз. Азыркы учурда адам баласынын жашоо турмушу толугу менен электр кубатына байланган. Бүгүнкү күндө энергетика тармагы өлкө экономикасынын күрөө тамыры, коом турмушун жакшыртууга өбөлгө болчу негизги тармактардын бири болуп калды. Бирок дээрлик 90% тоолуу өлкө болуп, коктук олотторунан көк кашка суулары шаркырап аккан Кыргызстанда электр энергиясынын жетишсиздиги кечирилгис көрүнүш. Биз мунун себеп жүйөлөрүн териштирип отурбай, мындан ары бул маанилүү тармакты өнүктүрүүнүн алгылыктуу жолдорун издеп, энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга белсендик. Эсиңиздерде болсо керек, дал ушул жерге 2021 жылдын август айында келип, мезгил кутусун салуу менен ГЭСтин курулушун баштаган элек. Мынакей бүгүн анын ачылышына баарыбыз чогуу күбө болуп отурабыз. Ошондуктан эң алды баарыңыздарды өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зарыл болуп жаткан электр энергияны өндүрүүчү Бала Саруу чакан ГЭСинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасы үчүн бул ГЭСтин ачылышынын мааниси чоң. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясынын тартыштыгынын
жоюу боюнча каралган иш чаралардын сап башында ГЭСтерди куруу белгиленген. Көп эксперттер мындай ГЭСти 3 жылдын ичинде куруп бүтүрсө болот деп болжолдошкон эле. Өзүңүздөр күбө болуп тургандай, Баласаруу ГЭСинин долбоорлоо маселесин камтуу менен бирге 3 жылга жетпеген убакытта эле куруп бүткөрүүгө жетиштик. Баласаруу ГЭСи Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарындагы чакан ГЭС куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор экенин баса белгилеп айтып коюуга арзыйт. Ошондуктан бул долбоор мамлекет тарабынан электр кубатын өндүрүү тармагын өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, жаркын келечекке жетелейт, ошону менен бирге мамлекетибиздин экономикасын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Элибизге да, эл аралык коомчулукка да бийликтин ишенимин арттырат. Урматтуу мекендештер, мурда мамлекеттик объектилерди куруу үчүн көп долбоорлорго эл аралык донорлордон насыяга каражат алып, ошол эле учурда аларды чет элдик ишканалар куруп келишкени баарыбызга эле белгилүү. Ал эми Баласаруу ГЭСине жалпы жонунан дээрлик 3 миллиард сом жумшалды. Анын ичинде Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун дагы салымы бар. ГЭС куруу үчүн техникалык экономикалык негиздемени тармактык министрликке караштуу Илим Изилдөө институту учурдун талабына дал келтирип, кайра иштеп чыкканын, ал эми курулуш иштерин ата мекендик ишканалар арттырганын белгилей кетели. Натыйжада бул ГЭСтин курулушуна катышкан мекендештерибиз зор тажрыйбага ээ болушту, өз тармагынын жогорку квалификациялуу адистери болуп калышты. Бул биздин адистердин мындай долбоорду ишке ашырууга күчү жетерин далилдеп койду. Мунун өзү мамлекет үчүн чоң сыймык десек болот. Баласаруу ГЭСинин жабдуулары технологиянын өнүгүшүнүн бардык заманбап тенденцияларына жооп берет. Ал эми курулуш иштеринде жогорку стандарттар колдонулуп, сапаттуу аткарылышына дыккат көңүл бурулду. Өз көрсөткүчтөрү менен Баласаруу чакан ГЭСи жылына 92,8 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыкса, калган бүгүнкү күндө Талас өрөөнүндө курулуп жаткан чакан ГЭСтер кошулса, Талас облусунун калкынын 50%-на чейинки электр энергиясына болгон керектөөсүн камсыз кылат. Бул келечекте кылым долбоор аталган Камбарата 1 ГЭСине колдонулуучу суунун топтолушуна оң таасирин тийгизет. Урматтуу мекендештер, Баласаруу чакан ГЭСин куруу менен эле бул багыттагы иштерди токтотуп койбойбуз. Учурда тармактык министрликтин алдында өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы көптөгөн милдеттер турат. Баласаруу ГЭСинин ишке киргизилиши бул милдеттерди аткарууга чоң дем берди десем болот. Келечекте ушул сыяктуу долбоорлорду Орто Токой жана Папан суу сактагычтарында ишке ашырууну мерчендеп жатабыз. Буюрса, тиешелүү келишимдерге кол коюлуп, жакын арада бул объектилерге дагы ГЭСтер курула баштайт. Баласаруу ГЭСинин мисалында кандай ресурстарга ээ экенибизди буга чейин алар өлкөнүн байгерчилиги үчүн пайдаланылбай келгенин көрө аласыздар. Мындай объектилердин курулушу өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу менен Кыргызстандын каржылык туруктуулугун жакшыртат деп айтууга толук негиз бар. Иш чаранын урматтуу катышуучулары, бүгүн бир эле энергетика тармагында эмгектенгендердин майрамы эмес, жамы журт үчүн жалпы майрам. Себеби бүгүн Баласаруу ГЭСинде электр энергиясын өндүрүүнү баштайбыз. Кудай буюрса, өлкөбүздүн энергетикалык потенциалын элибиздин кызыкчылыгына жана бакубат жашоосуна багыттайбыз. Бул долбоорду ишке ашырууга чын ниети менен ак кызмат кылып, күч аракеттерин жумшагандардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Баласаруу ГЭСинин ачылышы баарыбызга кут болсун. Бул ГЭС Кыргызстандын өнүгүп өсүүсү үчүн көп жылдар бою кызмат кыларына терең ишенемин. Жаңы курулган ГЭСибиз ак жолтой болсун. ГЭСин ишке киргизүүгө старт берүүңүздү өтүнөбүз.
Дал ушул Баласаруу гидроэлектростанциясынын курулушу менен биргеликте параллелдүү түрдө Киров суу сактагычында дагы модернизациялоо иштери жүргүзүлдү. Бардык заман талабына, шарттарына шайкеш келген жаңы жабдыктар орнотулуп, 200 жумушчуга чейин иш орду менен камсыз болду. Жана бардык мүмкүнчүлүктөр өзүбүздүн ресурс Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жарандардын күчү менен ГЭСти толук куруп ишке ашты.